55 жаштагы Арстанбек Абдылдаев 2024 жылдын 5 январында таңгамал чамасында жазаларды аткаруу кызматынын номер 31 дарылоо түзөтүү мекемесинде асынган абалында жансыз денеси табылган. Алдын ала айтып коюш керек, азыркы учурда ошол кылмыштын белгилери азырынча аныкталган жок. Бирок ошол бүт баары ошол өзүн өлтүрүү, суицидке мындай окшош белгилери аныкталды. Бирок ага карабастан баары ички кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Арстан Алай өзүнүн жанын кыйганга даярдык көргөн учурлары видео көзөмөлгө түшкөн. Тасмада 5 январда таңкы саат 3:54-төрдө Арстан Алай дарыланып жаткан бөлмөсүнө кирип, сүлгүгө ашканадан алып келген электр чайнигинин шнурун улап, бөлмөсү менен ашкананын ортосунда ары-бери басып жүргөнүн көрүүгө болот. Бул деген эртең мененки 5 январ эртең мененки саат 5:15 болуп атат. Тагыраак айтканда 5:15 такталып атат асыналгандыгы боюнча. Асыналган жип бул эмеси болуп калды, тиги полотенцасы болуп калды, анан электро чайниктин шнуру болуп калды кыска. Арстан Алай буга чейин ден соолугунун начарлап жатканын айткан. Тагыраагы кулактарына дабыштар угулуп, көзүнө карандар көрүнүп жатканын дарыгерлерге билдирген. Жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинин жетекчисинин айтымында Арстан Алай мекемеге келген күндөн тарта уйкусу качып, ары-бери басып, өзү менен өзү сүйлөшүп жүргөн. Примерный диагнозу боюнча расстройство личности деп келген бизге. Бизге келгенден кийин кабыл алганбыз. Туралап эле өзүнүн оорусуна жайгаштуу, биз многопрофильный отделенияга жайгаштырганбыз. Аякта болсо дарысын, лечениясын как положено алды. Анан бизден администрациядан бир нерсени суранган, ошо тиги территориянын ичинен кичинекей эмеге чуркап турсак болобу деп. Тер чыкканда ушуну эс алып калып атам, башым тынчып калып атат деген сөздөрдү айтып аткан өзү. Бул саат бергенбиз, ал ошо тиги биздин больницанын территориясы боюнча ушундай чуркаганга өзүн позволяет, өзүнүн эмеси бар. Учурда жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан тийиштүү процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле жаза аткаруу кызматынын ички иликтөө башкармалыгы 31 дарылоо түзөтүү мекемесинде кызматтык текшерүүнү жүргүзүп жатат. Ал эми Юстиция министрлиги тарабынан комиссия түзүлдү.